Rasulallah, Rasulallah, Ulu Muallim Muhammed açkıcı sen Yürümündün Rasulallah, Rasulallah, Ulu Muallim Muhammed açkıcı sen bu ömrüdün. Allah Taala maqtolor jana suyuktu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar bolsun. Urmattуу qazı damlalar, mana bizning Qirg'iziston mamlakatimizda eki borbor shahrimiz var. Borbor qalabız Bishkek, oşonday ele Ordolu Oş shahrimiz. Mana uşul bizdin 9 qaziyat bolgon bolsa, eki shahrda qaziyat bolup esептелинет. Mana bugün uşul ıyık jerde uşul Bishkek shahrынын qazısı Şakir Qazı damla menen oşonday ele Oş shahrынын qazısı Miрлан Qazı damlabыз менен ıyık jerde жүз көрүшүп, ошон менен биргеликте казекелерибиз жетектеп келген улуу ибадатыбыз болгон ушул умра ибадатына келген биздин аталарыбыз менен, агайын, достор менен, апаларыбыз менен жүз көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Алла Таалам кут кылсын, Кудай Таалам ушул берекелүү улуу ибадаттарды кабыл кылсын. Бул жашообузда адам баласына берилген улуу ni'mаттардын бири болуп эсептелинет. Динибизде бул ажылык ибадаты, умра ибадаты сүйүктүү пайгамбарыбыз тарабынан макталган бир ибадат. Бул ибадатка албетте Кудай Таала чакырган гана пенделери ушул ыйык жерлерди зыярат кыла алат. Биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө 7 миллион калк болгон болсо, ошол 7 миллион калктын ичинен Кудай Таалам сиздерди өзүнүн үйүнө конокко чакырып, ошол чакырыкка моюн сунуп, лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк, ла шарика лак деп сыймыктанып, кубанып, сиздер Кудай Тааланын коногу болуп, ыйык болгон Мекке шаарына келип, ушул жерде бүгүн ибадаттарды аткарып турасыздар. Бул жараткан Аллах тарабынан сиздерге берилген чоң бир белек. Аллахым кут кылсын. Алла Таалам ушул Кабатулунун астында жаратканга жалынып, алакан жайып, кандай тилек дуалар менен кайрылып аткан болсоңуздар, Кудай Таалам бардык дуаңыздарды кабыл кылсын. Шек күмөн жок, бул дуалар кабыл боло турган ыйык жер. Жер бетиндеги эң алгачкы курулган үй бул Алла Тааланын Байтуллах үйү, ушул кыбла болуп эсептелинет. Биздин ибадаттарыбыздын кабыл болушунун фарз рукундарынан да бириси кыблага жүздөнүп намаз окуу. Эгерде кыблабыз дурус болбой калса, намазыбыз намаз болбой калат. Мына ушул кыблабыз болгон Кабатулланын астына келип, кыблага жүздөнүп намаз окуу шарапаты да өзүнчө бир адам баласына дем берет. Мына тагдырыбызга Кудай Таалам жазган экен, келип Кабатулланы жүздөнүп, өз көзүбүз менен көрүп, бул ибадат кылуу шуур деп коет, бир неаматы, бул эбегейсиз бир неамат болуп эсептелинет. Жер бетинде албетте көптөгөн шаарлар бар. Өтө кооз, экономикалык жагынан кооз болуп саналышы мүмкүн. Бирок Мекке шаары дүйнө жүзүндөгү башка кооз шаарларга караганда эч бирисине биз алмаштыра албайбыз. Себеби Мекке шаары Кур'анда ыйык деп эсептелинген. Мекке шаарын Кудай Таалам ыйык, Кур'анда ыйык деп баса белгилеген. Мана ошол ыйык айяттауафа бихима, ошол ыйык жерге келип Кабатулланы таваф кылууну Кудай Таалам буйруган. Ошол буйругуна моюн сунуп биз келип туруп Кабатулланы таваф кылып атабыз. Жер бетинде бир гана жерде таваф ибадаты болот, ал ушул Мекке шаарында. Кабатулланы таваф кылабыз. Бул ибадат башка жерде жок. Башка жерден таба албайбыз. Жападан жалгыз улуу ибадат, таваф ибадаты ушул Мекке шаарында Кабатуллада болот. Албетте
башка тоолорго караганда ыйык тоо деп эсептелинген ушул эле Мекке шаарында жайгашкан ыйык тоо бар. Ал Жабалун Нур, Хира тоосу. Башка тоолорго биз алмаштыра албайбыз эч качан. Бунун ыйыктыгы кайсыл жерде? Бул Хира үңкүрүнүн ыйыктыгы сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол үңкүргө барып, жаратканга жалбарып зикир кылган. Жана ошол жерде ыйык Кураныбыздын эң алгачкы аяттары Алак сүрөсүнүн 5 аяты ошол ыйык үңкүрдө Жебирел периште аркылуу пайгамбарыбызга келген. Ошол ыйык жерлер мына өзүнүн тарыхы айтып тургандай ыйык. Биз башка тоолорго эч качан Нур үңкүрүн, Нур тоосун алмаштыра албайбыз. Ошон менен биргеликте жогоруда баса белгилегендей, бул таваф ибадаты дагы биздин иншалла казы дамлаларыбыз, устаттарыбыз сиздерге айтып жаткандар. Ошол харамга барганда бош болуп калсаңыз, көбүрөөк Куран окуганга караганда, зикир кылганга караганда, бул жерде харамда таваф ибадаты абзел. Таваф ибадаты башыбыз. Мына биз тарыхты үйрөнмөйүнчө, тарыхка көңүл бурмайынча келечегибизди же болбосо ордубузду биле албайбыз да. Мисалы Куранул Карим 3төн 1 бөлүгү тарых тууралуу айтылат. Мисалы Адам алейхиссаламдан баштап сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бүт тарыхтары айтылат. Муса алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Лут алейхиссалам, Нух алейхиссалам. Куранда аты зикир болгон пайгамбарлардын тарыхын биз Курандан үйрөнөбүз. Куранда Кудай Таалам өткөн пайгамбарлардын тарыхын бизге эмне үчүн баягы айтып атат? Себеби биз үлгү алышыбыз керек. Ушундай бир коом болгон, жараткандын ыраазылыгына жеткен. Ушундай бир коом болгон, жараткандын каарына калган. Мисалы Лут пайгамбардын коому жараткандын каарына калган. Биз ошондой жараткандын каарына калбаш үчүн биз Курандан Лут пайгамбардын коомун үйрөнүп, ошондой болбош үчүн ошол тарыхты билишибиз керек да. Мисалы Осмон дөөлөтүнүн тарыхындагы биз мында бир үйрөнүп коюшубуз керек. Анын ичинде биз үчүн көптөгөн мисалдар бар. Бир мисалы азыр биздин ушул темабызга ылайыктуу болгондуктан айтып кетейин. Кыргызстанда азыр билесиздер баягы Султан Сулейман деген бир кино бар. Негизинен тарыхта Султан Сулейман чоң бир падыша болгон, султан болгон. Бул киши 47 жыл аттын үстүнөн түшкөн эмес дейт. Анын мааниси ал ошол дин жолунда күжүрмөн ушундай бир согуштарга катышып, ошон диндин жолунда, Курандын жолунда кызмат кылган деген маанини билдирет да. Бирок азыр фильминде анча-мынча мындай терс каарман катары көрсөтүп койгон, бирок чыныгы өзүнүн тарыхында Султан Сулейман өтө такуа, олиялык даражага жеткен падыша болгон. Ушул падышанын доорунда Мекке шаарында бир окуя болгон. Ошол окуяны силерге айтып берейин да. Биздин темабызга ылайык болгондуктан. Бул Султан Сулейман өзүнүн вазирлери менен, жамааты менен ажылык ибадатын аткарыш үчүн Мекке шаарына келет. Мекке шаарына келип, азыр могу Саат турат го. Сааттын орду ошо Осмон дөөлөтүнүн резиденциясы болгон. Ошол жерде мурун тоо болгон. Ошол тоонун үстүндө Осмон дөөлөтүнүн резиденциясы болгон. Баягы чеп деп коебузбу? Чеп болгон. Ошол жерге келип жайгашат. Жайгашкандан кийин ашкананын ээси, ашпозчу тапшырма алат. Эми баягы жол жүрүп келгенден кийин тамак аш жасаш керек да. Тапшырма алып, анан вазир келип айтат, ошол сырттан азык-түлүк алдырыңыз депчи. Анан вазир айтат, сизге ушул аскерлерди кызматыңызга бөлүп койдук. Мына ушуларды сиз сыртка чыгарып азык-түлүк алдырсаңыз болот деп. Анан жана ашпозчу тизме берет. Мынча килограмм эт, май, күрүч деп өзүнүн тизмесин берет дагы жанагы кызматка келген аскерге, солдатка колуна карматат. Тигил аскер чыгат дагы барып азык-түлүк алып, илгери билесиздер, куржундун аркасын асып алчу эле. Анан аркасына салып келчү эле. Ошентип продуктаны алат дагы, келатканда дүйнөнүн 4 бурчунан ажылар келип жаткан мезгилде, ажылык мезгили. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда
والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bir hor aytqılaçı. Lebbeyk Allahumma lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Bu talbiye ihram giygenden aytılады. Aytыңыздар da inşallah. Hem elestetiңіздер. Dünyanın dört burçundan gelgen 2 milyon adam Кабатуллага кирип баратканда бардыгы ушул хор менен айтканда асман титирейт да, туурабы? Жанагы аскер азык түлүктү алып келатканда ихрамчан ажылар ушул талбияны айтып Кабатуллага кирип кетип атканын көрүп, жанагы аскер таасир алат да. Таасир алып жана жамаатка кошулат дагы Кабатулланын ичине кирип кетет. Жамаат менен кошулуп барат дагы Кабатулланы 7 жолу таваф кылат. 7 жолу таваф кылып анан эсине түшүп калат. Менин вазифам, ишим азык түлүк алып жеткириш керек эле деп дароо ал жерден чыгат дагы ашпозчуга келип жана азык түлүктү тапшырып, анан кызматына барып турат. Кызыктуу окуя кайсыл жерде? Караңыздар. Ашпозчу азык түлүктү алат, этти туурайт, майды казанга куят, куюп, анан этти салат. Биринчи эмне салынат? Piyaz. Piyazı salat, anın etli salat. Etli salgandan keyin жанагы et ошол ысык майга куурулбайт да, куурулбайт. Күйбөйт. Чочуп кеткен ашпозчу ары аралаштырат, бери аралаштырат, кып-кызыл бойдон тура берет. Бул керемет да. Ар бир иште падышанын кабары болуп турган. Bir çöptü alıp bir жерге койгондо дагы сөз түрдө падышага маалымат берип турган ошол мезгилде. Бул ашканадагы болуп жаткан окуяны ашпозчу вазирге айтат, вазир Султан Сулейманга айтат. Анан ошол кезде Султан Сулейман көзүнө жаш алып айтат да, карасаңыздар, ушул жери өтө маанилүү да. Көзүнө жаш алып туруп айтат да. Бул бизге ибрат дейт. Бул бизге Кудай Таала тарабынан ушул дүйнөдө көр пенделерге Кудай Таалам көрсөтүп койду дейт да. Эмне болуптур деп сураштырганда баягы эле окуя. Аскерден баягы ашпозчу сурайт, буну каяктан алып келдиң, эмне болду дегенде солдат коркуп кетет. Мен эчтеке кылган жокмун, базарга бардым, кадимкидей алдым. Бирок келатканымда ажылар лаббейк Аллахумма лаббейк деп талбияны айтып, Кабатуллага кирип кетип атканын көрүп, мен өзүмү жоготуп, ошолорго кошулуп 7 жолу Кабатулланы таваф кылып келип тапшырдым деген окуяны Султан Сулейман угуп турганын вазирине айтат да, вазирим дейт. Жараткан Кудай Таалам ушул дүйнөдө сиз менен бизге ачык айкын аламат белги берип атат. Карачы дейт. Ошол эт, ошол азык түлүк, ошол аскердин аркасында куржунда турган, ал кошо Кабатулланы 7 жолу айланган. Карачы дейт. Кудай Таалам ошол этти казанга күйгүзбөй атат дейт да. Эми кантип пендесин тозокко күйгүзсүн дейт да. Кантип өзү сүйгөн, өзү чакырган, өзү конокко чакырган пендесинин этин тозокко кантип күйгүзсүн дейт да. Бул бизге бир ибрат, бир кон. Ошон үчүн урматтуу ажекелер, урматтуу апалар, аталар, бул улуу ибадат. Тавафтын фазилаты абдан чоң. Бул таваф кылууда көптөгөн күнөөлөр кечирилет, дуалар кабыл болот. Ошон үчүн уламаларыбыз Кабатуллага барган кезде, бош болуп калган мезгилде таваф ибадатын көбүрөөк аткаргылалы. Себеби биз бул жерде саналуу гана күндөрдө конокпуз. Убакыт саат бүткөндө биз кайра эли журтубузга, уруктуган бир тууган, үй бүлөбүзгө кайтабыз бир туугандар. Ошон үчүн ушул жерди ганимат билип, ошол убакыттарды ганимат билип, убакытты жакшы өткөргөнгө аракет кылалы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ни'матани магбурун фихима катирун минен нас ас-сиххат вал фараг. Адам баласына берилген эки ни'мат бар. Адам баласы дейт, гафлаттан, кайдыгерликтен ошол эки ни'матты өткөрүп жүрөт дагы кийин өкүнүп калат дейт. Ал эки ни'мат кайсыл? Биринчиси ден соолук экен.
ден соолукту жаш кезде спорт менен машыгып, иммунитетти көтөрө турган адал жол менен жакшы ден соолукка пайда алып келе турган азык-түлүк менен камсыз кылабыз, ден соолукту чыңайбыз. Гимнастика жасайбыз, жүгүрөбүз, басабыз, ден соолукту чыңаш керек. Ас-сихха бул ден соолук Кудай Таала тарабынан берилген улуу неамат. Ден соолук болбосо калган неаматтар көзүңүздүн астына келбейт. Ошон үчүн биайдикум иля тахлука, Аллах субхана ва таала өз колуңар менен өзүңөрдү өлтүрбөгүлө дейт. Биз өз колубуз менен ден соолукка зыян келе турган чылымды чегип, же болбосо ден соолукка зыян келе турган нерселерди аткарсак, биз өз колубуз менен өзүбүздү өлтүрөбүз да. Өз колубуз менен өзүбүздүн ден соолугубузга зыян алып келебиз да. Кудай Таала ошол нерселерден кайтарып атат. Ошон үчүн 5 вакыт намаз дагы багымдат намазы өзгөчө, ден соолукка өтө пайда экен бир туугандар. Багымдат намазына турган адам эч качан оорубайт. Бул 5 вакыт намаз биздин ден соолугубуздун чыңалышы үчүн камтылган. Биздин ден соолугубузга гана пайда алып келет. Бүгүн дүйнө жүзүндөгү, Германиядагы, Америкадагы медицина тармагындагы доктурлар биздин намаз окуган шакилди адам баласы жасасын дейт да. Адам баласы жасаса, азыр бүгүн адам баласы ооруп аткан, шипа таппай аткан оорулардын бардыгына ошол намаз гимнастикасы шипа болот экен. Кудайым бул намазды да биздин ден соолугубузду чыңаш үчүн неамат катарында берген да. Экинчиси убакыт, өмүр. Эки неаматтын биринчиси ден соолук, экинчиси убакыт, өмүр. Адам баласынын бул жашоодо эң баалуу убакыт экен. Убакыт. Азыр аталарыбыздан сурасаңыз, жаш кезинчи мактап айтып берет да. Анан жаш кезине арызданат. Себеби жаш өттү да. Жаш кезиндегидей көп нерселерди аткара албай калды, туурабы? Жаш кезине картайган кездеги кыйынчылыкты айтып берет да. Себеби жаш кезек өзүнчө бир башка бир неамат. Өмүр адам баласы үчүн берилген чоң бир неамат бир туугандар. Баягы көз ирмемде көз ачып жумганча бул дүйнө кыска. Арабтар айтат: "Ал-умру касир ва илаллахил масир" дейт да. Бул өмүр ушунчалык кыска дейт. Кайтуубуз жаратканга. Кече эле жаш болсок, бүгүн картайдык. Бүгүн картайган болсок, бетибизге тырыш түшсө, сакалдарыбыз агарса, шаштарыбыз агарса, беттерибизге тырыш түшкөн болсо, билип коелу, бул өлүмдөн кабарчысы. Акырын баягы саат не дейт? Чык дейт да. Чык дейт. Бул дүйнөдөн чыгып деп эстетип атат да. Конокпуз бардыгыбыз. Ошон үчүн бул өмүрдү өтө баалай билишибиз керек. Өзгөчө бир туугандар, мына сиздер Кудайым насип этип, Кудай Таалам тандап, ыйык жерге жетип келдиңер. Кабатулланы көрдүңөр. Умра ибадатын аткардыңар. Чоң мүмкүнчүлүк. Убакытты гасинсат өткөрбөйлү. Убакытты харамда. Мен азыр келатып балдарга айтып келдим. Казекем билет кайсыл жерден жайгашты депчи. Кабатуллага өтө жакын жер экен да. Өтө жакын жер экен. Күнү түнү 5 вакыт намазды колдон келишинче харамда аткарганга аракет кылалы бир туугандарым. Алла Таалам өмүрүңөргө береке берсин. Анан биз жашоодо баягы пайдасыз нерселер менен машгул болбошубуз керек. Себеби ар бир секунд, ар бир сааттан сурала турган мезгил болот. Илгерки доорлордо бир да окуя айтып берейин да. Кызыктуу болуш үчүн акылыма келип калып атат. Илгерки доорлордо падышалар мындай бир кара нерсе кийип, таанылбаган бир абалда коомду, элди аралачып экен да. Элдин абалын таанышып, кайсыл жерде эмне болуп атат, өз көзү менен барып көрүп, тыңчыларына да айтат, бирок өз көзү менен көрчүкен да. Бир падыша өзү элди кыдыргысы келиптир да. Эки вазирин алат дагы, жупуну кийинет, анан элди аралайт, аралап, мындай караса, алыс жерде адамдар топтолуп турган. Топтолуп алып, бардыгы бака-шака. Мисалы, спорт оюну болбосо адамдар топтолуп калат го, күрөш болуп атканда топтолуп калат го, кызыгып карапчы. Ошосумал адамдар топтолуп ызычуу болот. Анан бул падыша айтат: "Эмне болуп атат?" Бир көрөлү деп анан элдер тааныбайт да. Элге аралашып кирип караса, бир 50 жашына толгон бир киши 2 метр алыска ийнени сайып койгон,
2 метр алыска туруп жипти мээлеп туруп жанагы көзүнөн ыргытканда өтүп кетет экен да. Бирок мындай карасаңыз, адам баласынын колунан келе бербей турган иш да бул, туурабы? Ар бир адам колунан келе бербейт да. Элестетиңиз, 2 метр. Азыр мындай алып келип туруп, шилекейлеп канча бир секундтайын анан өткөрөбүз, туурабы? А бул 2 метр таксырым. Анан элдин баары таң калат да, жана падыша да таң калат. Эй балам дейт, кел. Кара дагы бир ыргытчы дейт. Мээлеп ыргытканда жанагы көзүнөн өтүп кетет да. Анан чакырат, эй балам дейт, ушул өнөрдү сен канча жылда ээ болдуң дейт да. Анан жанагы 50 жашка чыккан аксакал киши айтат да, мен 30 жылда ушул ийгиликке жеттим дейт. Демек 20 жашында баштаган болсо 50 30 жылдын ичинде ошол ийгиликти багындырыптыр да. Ай балли балам дейт да, аны вазирин айтат, бир баштык алтын бер дейт. Анан алтын колуна калбадат. Ме балам дейт. Адам баласынын колунан келбеген ушундай бир нерсени сен ийгилик ашырыпсың, багындырыпсың. Балли балам, рахмат. Сыйлайт. Анан бул жактагы вазирин айтат, мол баланы кишини дейт, жакшылап туруп камчылагыла дейт. Жакшылап туруп камчылагыла дейт. Анан вазирлер чочуп кетет да, урматтуум дейт. Сиз азыр бир баштык алтын берип сыйладыңыз. Эми кайра жазасын неге берип атасыз? Дегенде жана падыша айткан экен да, 30 жыл болбогон нерсеге өмүрүн өткөрдү дейт да. 30 жыл болбогон нерсеге өмүрүн өткөрдү дейт да. Мен муну аябап атам дейт да, аябап атам дейт. Эми ошол 30 жыл ичинде ийгилик адам баласынын колунан келбеген нерсени ишке ашыргандыгы үчүн белегин бердим дейт да. Бирок жакшылап туруп камчылагыла, башкаларга үлгү болсун дейт. Демек бул жашоодо бизче жөнөкөй нерселер менен убакыт өткөрбөш керек. Азыр эми бизге чоң бир фалакат болду. Муну сотка деген нерсе өмүрүбүздүн жарымы ошо менен өтүп кетип атат да, муну мойнубузга алышыбыз керек, туурабы? Бала чака менен отурганда, дасторкондун үстүндө отурганда бүт эле ошол менен өтүп кетип атат да. Зикир кайда калды? Куран зикири кайда калды? Мына азыр Каабатулланы таваф кылып атасыздар. Башка мамлекеттен келген, мисалы каздымла. Мисалы Малайзиядан келген. Малайзиядан келген ажыларды карасаңыздар, Куранды ачып алып окуп отурушат. Көрүп атасыздарбы? Бүгүн биздин Кыргызстандан келген бир кыргызды көрдүңөрбү? Куранды ачып алып окуп отурганын. Мен мисал көрө элекмин. Көрө элекмин. Бир апабыз, атабыз, же бир жаштар Куранды ачып алып окуп отурганын көрө элекмин да. Жер бетиндеги эң ыйык акыркы китеп бул Куранул Карим. Бул Куранул Каримди биз эмне үчүн ачып окуй албайбыз? Эмне үчүн ошол нерсеге жетпейбиз? Биздин эң чоң зикир бул Куранда. Куранды көп окушубуз керек. Куранды сүйүшүбүз керек. Канчалык Куранга бекем болсок, ошончолук анын шапааты болот бизге иншалла. Канчалык биз Курандын ичиндеги арабчасын түшүнө албасак дагы, орусчасын, кыргызчасын окуйлу. Илим алалы. Балаңа сен Куранды үйрөт, Куран балаңа бардык нерсени үйрөтөт. Адалды, арамды, ак, караны, жакшы, жаманды, бардыгын үйрөтөт. Аллах субхана ва таала Tahrim сүрөсүндө берекелүү икаятында Сауду билла я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара. Имандуулар, о имандуулар, силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла дейт. Биз бүгүн өзүбүз Куранды окушубуз керек. Жана бала чакабызга окутушубуз керек, үйрөтүшүбүз керек бир туугандар. Бул дүйнөдөгү Курандан башка маселенин бардыгы токтойт. Ölüm менен токтойт. Бирок Курандын нуру, Куран ахиретте уланат. Мен сыймыктанам. Бүгүн биздин Кыргызстанда алхамдулилла каарылар көп. Каарылар көп. Биздин Кыргызстанда өткөн жылы каздамла 1,5 миң мечитте хатмул Куран болуптур. 1,5 миң мечитте таравих намазында биздин каарыларыбыз хатым өтүп берди. Ушул ыйык Меккеде дүйнө жүзү боюнча мусабака болгон Куран жарышы. Ошол Куран жарышында 1 орунду алган биздин бала болду. Мухаммад беле? 1 орунду алган. 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 1 орун
биздин бала болду. Дүйнө жүзү боюнча карыларыбыз менен сыймыктанабыз. Кудай буйруса жакында муфтиятта ошол Куран запись бөлүмүн ачып атабыз. Максат ажыбыздан Алла разы болсун. Биздин Кыргызстанда белгилүү аттуу баштуу карекелерибиз бар. Анарбай кареке бар. Алла разы болсун. Чет мамлекет сыймыктанат. Коңшулаш Өзбекстан сыймыктанат Анарбай карекеден. Биз эмне үчүн сыймыктанбашыбыз керек? Сыймыктанышыбыз керек. Анарбай кареке окшогон балдарыбыз көбөйсүн, санын көбөйтсүн Кудайым. Ошол Анарбай карекенин, Абдуллах карекенин, ошол эле биринчи орун алган карекенин запистерин биз жазып алалы деп атабыз. Учурунда Зияудин деген кареке өткөн, Атабаевдарды билесиздер, Зияудин карекенин записи анча-мынча бир жерде бар экен. YouTube'дан мен көрдүм да. Ал киши өтүп кеткенден кийин издеп уккум келди, сагындык. Бирок ал кишинин 30 пара запис жок да. Канча аракет кылсак дагы жок. Иншалла келечекте биз ошол карекелерибиздин бүт запистерин алабыз иншалла. Бүт запистерин ошол дискке жаздырабыз Кудайым буйруса. Айтмакчымын. Менде мурун Замир Кареке муфтибиз бар эле, Алла разы болсун, өмүрүнө береке берсин. Азыр Алымдар кеңешинин төрагасы. Ал киши да азыр ушу Мекке шаарында ушул болочок ажыларыбыздын баягы ажылык иштеринде жакшы болуш үчүн Орусса да келип кызмат кылып жүрөт. Ошол Замир Карекебиз муфти болуп турганда бизге бир тапшырма берген да. 12 жашка чейинки жаш өспүрүмдөрдүн арасында Куран жарышы өткөргүлө деген. Казекелер эсибиздеби? Куран жарышын өткөргүлө деген. Эмне үчүн? Кайсыл бир мамлекетте Куранды жагып жүргөн болчу. Билесиздерби? Адамдар митингге чыгып атат. Эми ар кандай нерсе да, ар ким ар кандай чагылдырылат экен өзүнүн сүйүүсүн. Бирок Карекебиз ошондо айтканда, биз 12 жашка чейин балдарыбызды Куран жарышын өткөрөлү, ата-энелер канчалык деңгээлде балдарына Куран окутуп атат бир билеличи дейт да. Жөн эле бул жактан көкүрөк чаптап кагып эле бакыра бербейли. Биз биринчи Куранга көңүл буруп атабызбы? Куран окутуп атабызбы же окуп атабызбы? Караңыздар. Ошондо мен Базаргондо иштейт элем, ишенесиздерби? Болгону 2-3 гана бала келди. Бир пара, 2 пара жаттаган 2-3 гана бала келди 12 жашка чейин. Демек бул эмнени билдирет? Биз балдарыбызга Куран үйрөтпөй атабыз да. Биз балдарыбызга Куран үйрөтпөй атабыз. Ошону билдирет. Яумул хашр. Биз өлгөндөн кийин Кудай Тааланын астына барабыз, суроо жоопко тартылабыз. Ошол күндө эмне деп коет? Хашр күнү, суроо жооп күнү. Ошол күнү Адам алейхиссаламдан кыяматка чейинки жаралган инсаният адамзаттын бардыгы тирилип, Кудайдын астына барып, сапка туруп, суроо жоопко тартыла баштайт. Бул дүйнөдө канча өмүр сүргөн болсо, ар бир өмүрүнөн сания, секунд, минут, жыл. Анан ошол кезде, ошол убакытты Кудай Таалам Куранда Абаса сүрөсүндө айтат да: Астаузу билла فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Ошол күндөчү ата-эне баласынан качып калат экен. Бала ата-энесинен качып калат. Урук тууган, жоро жолдош, досторчу бири-бирин көргөндө качып калат. Эмнеге? Ушул менден сооп сурап албасын. Ушул менин жакама жабышпасын деп туруп качып кала турган күндө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ушундай заттар бар, алар качпайт, алар ата-энесин издейт дейт. Алар кимдер? Карылар. Куранга кызмат кылгандар, Куранды Куран үйрөнгөн. Фал ястуқил хадис вал юаддил амана. Аманатка кыянат кылбагыла. Бирөө аманатка бир нерсе берди, кыянат кылба. Аманатка бир жерге жетекчи болдуңбу, кол астындагылар сенин үчүн аманат. Үй бүлөдө, күбөлөрдүн астында ак жубайыңды сөз берип туруп, Кудайга сөз берип, пайгамбарга сөз берип, күбөлөрдүн астында сөз берип, халал кылып алдыңбы? Кыянат кылба. Курсагын халалдан тойгоз, кийимин бүтүн кыл, мээримиңи төк, жакшы мамиледе бол. Аманаттын түрү көп. Ошол аманатка кыянат кылба, Аллах жакшы көрөт,
жана пайгамбар жакшы көрөт. Вала юзи жараху, жана кошунаңга жакшы мамиледе болгун дейт. Кошунаң менен жакшы ынтымакта, достукта, биримдүүлүктө, муамалада жакшы болгун дейт. Аллах жакшы көрөт, мен жакшы көрөм силерди. Карасаңыздар, ушул 3 нерседе эле чоң бир маселе бар, туурабы? Демек, суунун талаштын кажети жок деди да пайгамбар. Туура сөздү болгула, болду. Аллах жакшы көрөт, мен жакшы көрөм. Аманатка кыянат кылбагыла, болду. Кудай жакшы көрөт, мен жакшы көрөм. Вала юзи жараху, кошунаңа жакшы мамиледе болгун, болду. Аллах жакшы көрөт, мен жакшы көрөм дейт бир туугандар. Иншалла мына Ясрип, Мадинанын мурунку аты Ясрип болгон да, туурабы? Чаң баскан, кордолгон деген маани болчу да. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Мадинага хижрат кылып баргандан кийин Мадина деп атка конгон, туурабы? Тайып. Бардык адамдардын кулк мүнөзү өзгөрдү, жашоосу өзгөрдү. Нурга бөлөндү. 1445 жыл болгон болсо, милади, ошол жылдан тарта бул Мадина болуп аталып калды. Бүгүнкү күнгө чейин ал жер Сакинада саламатчылыктын жери. Жер бетине канча ыйык китеп түшкөн? 4. Айталы: Забур, Инжил, Таврот, Куранул Карим. Ушул 3 ыйык китепте Пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам барып жашай турган Мадина шаарын сүрөттөп кеткен экен да. Пайгамбарыбыз Мадинага көчүп барганда кимдер көп эле? Еврейлер көп болчу. Жохот. Еврейлер көп болчу. Эмнеге? Еврейлер кимдин коому? Бани Исраил коом, Муса алейхиссаламдын коому. Муса алейхиссалам ошол жерден өтүп баратканда, курмалуу бакты карап туруп айтканда, акыркы пайгамбар ушул жерде жашайт деген да. Акыркы пайгамбар ушул жерде жашайт дегенде, Бани Исраил коому, еврейлер Муса алейхиссаламдан суранат: бизге уруксат берчи ушул жерде калайлы депчи. Пайгамбарды угуп, ошол пайгамбардын шаарында ошол жашап калган, пайгамбарыбыз көчүп барганда еврейлер аябай көп болгон. Бул 3 ыйык китепте даңазаланган шаар, пайгамбардын шаары 3 ыйык китепте да айтылган. Мына ошол ыйык жерлерди сиздер басып келдиңиздер. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам басып келген жерди көрүп келдиңер. Өз колу тийип курган мечитке барып, Куба мечитине зиярат кылдыңар, туурабы? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мечитинде намаз окудуңар. Бул деген эң чоң жашоодогу чоң бир белек да, чоң бир неъмат да. Алла таалам кабыл кылсын бир туугандар. Сыймыктануу менен мен айталам, Алла таалам ибадатыңарды кабыл кылсын, күнөөңөрдү кечирсин.